Алейкум. Саламатсызбы? Акыркы мезгилде ушу ден соолукка байланыштуу, ден соолуктун калыбына келтирүүгө байланыштуу абдан көп маселелер айтылып, анын арасында ушул дрожь боюнча дагы аябай сөз көбөйүп кетти да. Көптүргүч боюнча. Анан сиз да жакында ушу көптүргүч боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди айтып чыктыңыз. Биздин көрүүчүлөргө да ушул боюнча айта кетсеңиз. Чынында эле камыр ачыткыч баягы товардык аталышы престелген дрожьдун соода сатык түйүндөрүнө сатылышы, аны бардык коомдук тамактануу жайларында, ар ким үй бүлөсүндө нан, буудайдан жасалган ошо азыктарын жасоодо кеңири колдонулушу бул биздин коомубузда өтө чоң маселелер пайда кылды. Биринчи орунда адамдын ден соолугун бузуп атат да. Ошол ден соолугун бузуп атканын көрүп отуруп, мен ошолорду анализден өткөрүп, андан кийин ушул дрожь кантип жасала турган өнөр жай технологиясын карап чыгып, аны жөнгө сала турган нормативдик укуктук актыларын да карап чыккандан кийин мен эл журтка кайрылууга мажбур болдум. Ушул өнөр жайлык соода сатылып аткан Кытай дрожжунан баш тартуу жөнүндө сунуш айттым да. Сунуш айттым. Чындыгында себеби бул сунушка келишим себеби мага жок эле деген бир күндө 3-төн 4төн кээде 10 адам келип көрүнүп келет да, консультация алыпчы. Анан ошолорду текшерип көргөнүмдө ошонун жарымынан көбүндө жоон ичигенин оорулар пайда болгон байкалып калды да. Жарымдан көбүндө жоон ичиген оорулар пайда болгон. Анын ичинде жоон ичигенин колити бар, спайкасы бар, долихосигмасы бар, колонопоптозу бар, жоон ичиген оорулар. Буну медицинада терапиялык жактан дарылоо методу жок да. Ошол буну только мисалы колит болуп күчөп кеткенде операция кылып эле ошол жоон ичиген ошол бөлүн кесип алырып берет да. Операция гана жол бар, мунун терапиялык жол менен дарылоонун протоколдору жок да. Жолу да методу да жок да. Бул бир. Анан экинчиси жоон ичигенде ушул пайда болгон колит, колонопоптоз, спайкалар ал өзүнөн өзү эле пайда болгон жери жок да. Жоон ичигенде кайсы бир патогендик микрофлора, айталы бактериялар болобу, карындар болобу, ошолор жоон ичигенин структуралык жактан өзгөртүп, ал жоон ичигенди же шалпайтып коет, же болбосо мындай отурган жоон ичиген буулуп калып атат да. Жоон ичиген өзүнүн анастрада этип аткан жери жок, жабыркап аткан. Бул жанында мисалы жоон ичигендин жанында бөйрөк чектешкен болсо, низкодачасында сол тарапта да бөйрөктө киста пайда болот. Оң тараптагы восходящий часында бөйрөккө жакын жери болсо, оң тарапта бөйрөктө киста пайда болот да. Бөйрөк кистасы пайда болушу бөйрөк жетишсиздик оорусуна алып барат. Бөйрөк жетишсиздик оорусу бул кабылган адам гематозия менен жашайт. Мына ошондуктан акыркы жылдары гана десем да аз болот. Ар айда гематозияга түшкөндөрдүн саны көбөйүп аткан себеби, негизги себеби ушул экен да. Андан сырткары ушул бөйрөк жетишсиздик оорусуну мен 2012-жылдан бери изилдейм да. Изилдеп, анан уну бүтүрдүм да. Көрсө, бөйрөк кистасы менен кошо ошол жерде жоон ичигенде стафилококк деген бактерия болот, золотистый стафилококк. Жалпы стафилококктор түркүмүнө кирген бактериялардын негизги оорун козгогуч бөйрөк жетишсиздик оорусу кистан пайда ошол стафилококк деген бактерия болуп чыгып атат да. Мен муну каяктан билдим? Муну ошол уретральный частан анализ алдыртам да пациенттерге, уретральный частан. Ошондо чыгып анализден чыгат да. Бул анализ аркылуу дагы тастыкталып атат да. Тастыкталып ошондуктан мен эң негизги стафилококктарга киргизген бул дрожь болуп атат да. Дрожь аркылуу кирип атат. Эми бул бөйрөк боюнча айтып атам да. Эми аялдардын оорусу боюнча айтканга да мажбурмун. Себеби аялдар мурда мисалы 40-50 жаштагы аялдар рак яичница кабылып калат эле. Анан матканын передаткаларында миомасы пайда болот эле. Анан кистасы пайда болуп калат эле да. 40-50 жаштагы. Азыр 13-14 жаштагы өспүрүм кыздарда дагы маткада киста пайда болуп калган учуруп атат да. А буну кистаны дарылоонун медицинада
Жалгыз эле жолу хирургиялык операция. Башка жолу жок. Демек 13-14 жаштагы матказан операция болгон жаш кыздар эмне болот? Андан ары бала төрө албай калат, төрөтө калат. Бул да актуалдуу маселе болуп калды да. Ошол эле бир мезгилде аялдардын көпчүлүгү матканан дагы кисталардан жабыр тартып атат да. Ал киста акырында отуруп, ал тез аранын ичинде эле ракка алып өтөт да. Рак яйчисин алып өтөт, матканын рактарын алып өтөт, кистанын ар түрдүү кисталарга алып өтөт. Ал тургу бул киста өсүп отуруп, жамбаштын булчуңдарына жетип, жоон ичегени да кысылып, анан курман болот да адам баласы, аялдарчы. Андан сырткары бунун кистанын терапиялык жоктон дарылоонун кесепетинин жоктугунан көп аялдар төрөттөн калып атат. Маткасын алдырганга мажбур болуп, хирургиялык жол менен алдырганга мажбур болуп атат да. Ошондуктан бул социалдык маселеге айланып кетти да. Ошондой эле эркектердин дагы эки эркектен бирөөсү простатит оорусу менен кабылып калды да азыр мезгилдечи. Простатит оорусу. Бул простатит оорусу көбүнчө андрология деген илим бар да, шуну издей турат. Бул сууга өткөндөн деле издеп, анан антибиотиктер жаза берет да. Чынында этиологиясы кандай, ал эмнеден келип чыкты, эмнеден осложнение берди оору, бул жөнүндө суроого жооптор жок да. Текшерип көрсөм, буга дагы ушул дурооздун кармагындагы инфекциялар простатит оорусун көбөйтүп атат экен да. Простатит оорусун көбөйтүп аткан, эркектердин простатит оорусун көбөйтүп аткан себептер ошол. Ошондон тышкары мочевой пузырь деп коет, сийдик товарскта дагы оорусу жабыртып аткан өтө көбөйүп кетти. Андан сырткары дагы боордун гепатоцеллярный рагы деп коет да, гепатоцеллярный рак деп коет. Бул ракка кабылгандар баардыгы 100% өлөт, каза болуп калат. Себеби бул жоон ичегеде жайгашкан ошол кирип калган инфекция жоон ичеге жайгашып алып, мисалы бактериялар энтеротоксин бөлүп чыгарса, ал эми козу карындар мекотоксин бөлүп чыгарат. Дагы боорду бузуп салат, ракка айландырып коет. Ракка айланган адам 6 ай 1 жылга жетпей каза болот да. Боордун гепатоцеллярный рагы да көбөйдү. Ошондой эле боордун трансплантация болуп атпайбы? Боордун бөйрөгүчү. Ошондо эң негизги организмге кирген источник болгон мына престилген дурооздон болуп атат да. Баардык тең. Эми силерге дагы бир окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн мен кээ бир цифра данныйларды айтып кетейин. Мүмкүн болсо, мисалы, козу карындардын 1,5 миллион түрү бар да. Акыркы окумуштуулардын аныктоосу боюнча 1,5 миллион түр бар. Ошонун 7%ке чейинкиси гана изилденип аныкталып такталган да. Калганы аныктактала элек. Ошо 7%тер кантип жашайт, каерде жашайт, анан кантип репликасы көбөйөт, анан кийин кантип оорунуп, өсүмдүктөр кандай ооруну пайда болот, жаныбарлар, анын ичинде адам кандай ооруну пайда болот, ошонун 7% гана үйрөнүлгөн, калган үйрөнүлө эле. Эми ойлонуп көргүлө. Окумуштуулар эсеби боюнча, мисалы, өскөн буудайдын бир данында 1,2 миллион инфекция бар экен, даанын өзүндө. Анын ичинде вирустар бар, бактериялар бар, козу карындар бар. Ошону даанды бир өнөр жайлык баягы престилген дурозду алып атканда, ушул даанды солодко айландырат. Солодко айландырыш үчүн замачка кылат да, суудачы. Эми ойлоп кой, 1 миллион алиге инфекциясы бар солодду замачка кылганда, ал экспоненциалдык жагдан көбөйгөндө сансыз инфекция пайда болобу? Так. O сансыз инфекция пайда болгон инфекцияны, мисалы, патогенный, мисалы, плесневый грипптер деген бар да, аны аныкталбайт экен. Ал жерде стафилококктун бактериялары барбы, жок, ал аныкталбайт. Эч бир микробиология анализи жок эле, баягы меласа деп коет, кызылчанын меласасына үстүндө кое берет. Алгачкы культура кылып берчү, ошону культура деп коет да, чистик культура деп коет. Ошо меласын үстүнө чачып берет. Чачып бергенде меласы үстүнө ушул туруш өсүп чыгат да. Көрдүңөрбү? Лабораторияда алгачкыда чистик культура аныктай турган бир да микробиологиялык талаптар жок экенде, госточу киргизилбептир. Госу бар, анычы. Киргизилбептир. Азыр ушул гос иштеп атат да. Андан сырткары эми өндүрүштө алынган баягы
товар қатарында упаковкалар алдында да ос бар да, талаптар бар да, ошол талаптар төрт эле инфекцияга киргизилген да, микробиологияны калган инфекциялар киргизилген эмес да. Андан сырткары мунун сактоо технологиялык режими бар да. Маркировка болуп, упаковка болгон дрожжду 0 градустан 5 градуска чейинки температурада сакташ керек. Азыр мисалы соода түйүнүнө барсаңар, сыртында эле турат да. Холодильникте эмес, сыртта эле турат ал. 20 градус, 25, 30 градус температурада эле турат. Ошондо мунун сактоосу жагындагы контрол жок да. Ошондуктан бул ошол адамдарга инфекция жугуза турган эң негизги алыгы источник болуп калды. Менин гана пикирим эмес. Мен ушул чет өлкөдө кандай ушул дрожжга мамиле бар экен деп карап чыктым да. Карап чыксам Америкада да изилдөөлөр жүргүзүп, америкалык микробиологдор дагы Американын федералдык өкмөтүнө сунуш бериптир да. Азыркы оорулардын негизги инфекция таркап аткан очогу ошол тестелген дрожж болуп атат депчи. Ошондуктан Американын кээ бир штаттары ошол дрожж пайдалануудан баш тартыптыр. Эң толук дрожж пайдалануудан баш тарткан Швеция деген мамлекет экен. Швеция деген мамлекет дрожждан толук баш тартыптыр да. Ошондуктан биз буга альтернатива катары чисто бир культурасын өстүрөлү деп азыр аракет ойлонуп жүрөбүз. Эми Кудайым буйруган болсо өстүрүп калсак ажайып эмес. Камыр турушчу кадимки. Ошол алыгы камыр турушту дагы ошону биз бурдагы алыгы бул билесиңерби? Силер оп билип калганчы Навайда нан жеген белең кичинекенде. Навайда нан жеген. Мисалы үйүңдө эле. Үйдөгүлөр мисалы 4 күн 5 күн катып калган нанда жеп койду элең. Туурабы? Себеби даам бар эле да. Даам. Ушул даамды азыр жоготуп койдук да. Ушуну бере турган дрожж штамдары жок да азырчы. Вот мына ушул проблема болуп атат. Мен кээ бир жапкандарынан ооз тийип көрүп атам да. Бурдагы нандын даамы жок да. Бизде даам калды да. Кичинекей чоңоюп жеген нандын даамы калды да. Ушул даам жок болуп атат да. Мына өзүбүздүн камыр туруш менен үйдө жасаган менен жасадык деп атат. Жесек даам жок болуп атат да. Мурда даам жок да. Ошондон бул таза культурасын өстүрүү маселеси келип чыгып атат да. Таза культурасын өстүрүү маселеси келип. Себеби ошолор дагы сактаганымен кандай бир деңгээлде Кытайдын дрожжуна аралашып кетиптир да. Көрдүңөрбү? Ошондон ушул өтө чоң маанилүү маселеге айланып кетти да. Өтө маанилүү маселеге айланып кетти. Коомчулук көңүл бура турган, анан коомдук дрожждон баш тартабыз деген бир акция жүргүзө турган ошондо зарылчылык болуп калды да.